Бүгүн Садыр Жапаров республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасындагы кызыл зонага барды. Анда мамлекет башчы бейтаптардын, анын ичинде реанимация бөлүмүндөгү абалы өтө оор болгондордун саламаттыгынан жана дарылоо шарттарынан кабар алды. Бул ак кара болгондор баары болдук да, бул эми состояние мерек. Бүгүн ушуга кошуп жакшы болуп бараткандары. Бул наоборот келген эмес. Бул мына да байкай жатат, мунун да өкпөсү мерек. Жакшыраак болуп баратат. Оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев мекеменин иши, бейтаптарды дарылоо жана медициналык жардам көрсөтүүнүн сапаты менен тааныштырды. Анын айтымында учурда ооруканада өлкөнүн бардык аймактарынан келген 354 бейтап дарыланып жатат. Алардын 14-ü өтө оор абалда, 144-ü оор абалда. Баягы республиканский болгондон кийин бүт республикадагы тяжелолордун баары бизде отургат да. Анан биринчиден, экинчиден жана самолечение менен заниматься эткендер үчүн өзүбүз айткандай көбүрөөк болуп кетип атат да. Үйдө жатып алышып эле ар кандай дарыларды эметишип анан ошол убакыттарда дагы легкийне поражение 80-90%, даже кээ бир жерлерде легкий жок болуп таптак калды. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев өлкөдө коронавирустун жайылышына каршы көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымдады. Пандемиянын 3-чү толкунуна даярдануу алкагында республиканын бардык ооруканаларында дары-дармектердин жетиштүү кору бар экенин билдирди. Президент өзгөчө кооптуу шартта иштеп, өз өмүрлөрүн тобокелге салып жаткан медицина кызматкерлеринин эмгеги үчүн ыраазычылык билдирди. Ал мамлекет тарабынан медиктердин иштөө шарттарын акырындап жакшыртууга болгон күч-аракеттер улантыларына ишендирди. Албетте баягы көңүл сыртында калтырбайбыз. Колдон келген аракетти жасап атабыз, көрүп атасыздар мынакей. Эмгек акыларыңарды көтөргөнгө аракет кылдык баарын. Дагы кылабыз күзгө барып, Кудай буйрса. Бюджетибизди толтуруп алсак көтөрүп беребиз. Бизге биринчиден келип, биздин сөзүбүздү угуп, биздин больницаларды көрүп, өткөнүбүзгө биз үчүн бул чоң эле поддержка болот. Президент биринчи бизге келди деп, биз да сыймыктанып, мы тоже постараемся жакшы иштеп, чтобы не подвести правительство, не зря. Народ не подвести, самое главное. Бүгүнкү күнү өлкөдөгү стационарларда ковид менен 1010 бейтап, амбулатордук түрдө 1139 адам дарыланууда. Соңку суткада эле 305 киши жоктуруп, 6 адам каза болду. Илдетке кабылгандардын арасында окуучулар жана мугалимдер да бар. Мындан улам Ошто 2 жеке менчик мектеп, Борборгалада номер 13, 28, 52 орто мектептер аралыктан окутууга өттү. Мунун жыйынтыгын эң биринчиден санэпиднадзорлор жыйынтыктап атат, жапчу мектептерди жергиликтүү бийлик көзөмөлгө алынып атат. Булар бүгүнкү күндө мынакей 14 күнгө жабылса жабылып атат. Бирок сабак ошол мектептерде өтпөй калганы менен райондордо калгандары онлайн режимде өтүп атат, офлайн режимде өтүп атат, экстернат болуп атат сабак, ар кайсы түрдүү сабактар өтүп атат. Бүгүнкү күндө эчтекеге карабастан ушул телевиденияларда биздин сабактан расписаниялары илинүү. Бишкекте 22 окуучу, 19 мугалимден коронавирус аныкталды. Буга байланыштуу 7 мектепте 11 класстын окуучулары аралыктан окууга жиберилген. Быйылдагы эпид кырдаалга байланыштуу республика боюнча 9 жана 11 класстын окуучуларына мамлекеттик экзамендер чейректик баалардын жыйынтыгы менен коюлат. Ал эми мектептердин окуу тартибин абалга карап республикалык штаб жетектейт Билим берүү министрлиги. Каныкей Бозгунова, Самат Дөөлөт Акунов, 5 канал.